Арбаңыздар, урматтуу телекөрөрмандар, чак түшмадан көрсөтүүсү назарыңыздарда, биз менен бирге болуңуздар. Биз ар жуманын шаршемби күндөрү ушул студиябызга манасчыларды, ошондой эле жаш манасчыларды чакырып келебиз. Бүгүн биз дагы ушул жеткинчек келечектин ээлери десек болот. Буйруса атактуу манасчылардан болот деген ишенимдебиз. Жаш манасчыларды чакырганбыз, анан ошо манасчылардын тайнезин кошо чакырганбыз. Мен тааныштыра кетейин. Мен тараптан баштаганда мына Бекжан Базарбаев келип отурат да. Андан кийин тайнеси Кыбылан Солтонбекова апабыз келип отурат. Ошондой эле Байел Базарбаев келип отурат. Анан Абдусамат Сатыбалдиев келип отурат. Урматтуу коноктор, биздин студиябызга куш келиптер демекчибиз. Мынакей ушул Кылан апа негизи баланы жашынан тарбиялаа дейт. Ушундай жаш жеткинчек балдарды тарбиялап өстүрүп, ошол эле кезде манасчылыкка көңүл бурдуруп аткан экенсиз. Ошол сиздер менен кошо мына Абдусамат дагы балабыз келип отурат. Ушул неберелерди жетелеп келип отурасыз. Негизи эле мен бүгүнкү ошол теманы дагы манасчылыктын башаты деп койдум. Деги эле баланын өзүнүн башаты, баланын тарбиясы, баланын жолу кандай болуш керек, деги эле манасчылыкка кызыгуунун жолу өзү кандай болуш керек деп сизден баштайлы. Сиз оюңузду кала келиңиз. Арбаңыздар. Биз баланы тарбиялоодо ата эненин эмгеги зор. Ошондой эле аларды кайсы нукта тарбия, жалаң тарбия бербестен билимге, илимге жана бардык өнөргө шыктандырууга эне ата баланы милдеттүү. Колдон келсе азыркы жаштар убакытка жараша жумуш менен алектенип, көбүнчө балдар детсадта болот экен. Азыр жакшы мына манас боюнча бардык жерде колдонулуп, айтылып, манас атабыздын жакшы осуяттарынын баары мектептерде илинип, уже даңазаланып атат. Буга биз абдан чоң кубанычтабыз. Азыркы убакта манасты үйдө отурган чоң эне, чоң апасы, чоң атасы ушулар болуп, балдарга китепти окутуп алып, биздин убагыбызда ушундай кылып үйрөнөлү эле. Азыр андай окуган мектепте көбүнчө орус класста окушуп, ушундайдан алысыраак болуп калышкандыктан жакшы дагы азыркы мектептерге ушу сабагы кирип, мына Байел мектепте эзеси үйрөтүп, ошо класс боюнча жакшы алдыңкы болуп келип отурат, ошо ийгиликке жетип. Анан детсадтан Бекжан, бу дагы ошо тырмышып, эжеси кандай айтса ошонун ыгын ыгып, үйгө келгенде эне атасы бизге окшогон тайнелери ошону жатта, ошону бил. Кыргыз манас, манас десе кыргызды билебиз, кыргыз десе манас атаны билебиз. Чыңгыз ата дегендей ушундай жакшы өрнөктүү адамдын, жакшы залкар, акылдуу адамдарын айтып отуруш биздин милдетибиз. Ошо боюнча балдар манасчылыкты үйрөнүп, номер 5 бала бакчасынан Бекжан алдыңкы орунга ээ болуп, 31 май күнү Наристе манасчылардын катарына барып айтып, баш байгени жеңип отурат. Мынакей ардак грамота баш байгени. Биз эч убакта мындай болот деп ойлогон эмеспиз. Бирок эмгек кылса бардыгы болот экен. Бала болсо да эмгек кылып, ушу мен манас айтам деп жүрөгүнө манастын жылуулук сезими, тарбия таалими, элин сүйгөн эмгек, намыстуу эр жигит болом деген ниет менен ушу бала ушу бизди ээрчитип келип, ушу студияга отурабыз, студияга. Жакшы, негизинен ушул сиздердин жаш кезде манасчылардан көрүп калдыңызбы өзүңүз? Атактуу манасчыларды. Саякбай Каралаевди көрүп калдым. Саякбай Каралаевди көрүп калдым. Анан Нуркаш Мамбеталиевди көрүп калдым. Алардын убагында биз чындыкты айталы атеизм болуп, көптөлгөн көргөн жокпуз. Бирок бул эпос Оозеки болгондуктан, илим жүзүндө жасалбагандыктан Оозекибай айтып өттү, кулакка түштү. Бирок
сезим азыр сүрөт менен көрсөтүп атышат. Баардыгын изилдеп чыгып, Кудайга шүгүр, кандай адам болгон экен, кандай ата-бабабыз кандай болуп жашаган, жаратылыш менен байланышкан, теңир деп асман менен байланышкан. Чындыкта кыргыз элим нагыз естественный эми. Естественный деп орусча айтып койдум окшойт. Билимдүү болгон экен, сезгинтал болгон экен. Жастын кайсы убакта келерин, кыштын кыш болоорун билип, алдын ала билип, ошого жараша эмгектенип жашачу экен. Эч убакта алдын ала азыркычылап камдач эмес экен. Азыр ар бир үйдө складтай товар бар, даам бар. Бирок андай даамдуу эмес. Чындыкта. Баардыгы ошол мезгилге жараша тамак, мезгилге жараша жашап, жаратылыш менен байланышып келген. Бул нукура чындык кыргыздын ата-бабадан. Биз ошолордон көрүп билип калган үчүн билип атабыз. А бирок азыркы балдарды билет деп айта албайм. Бул үчүн биз күнөөлүүбүз. Бизге ата-энебиз кандай сөз айтса, бизге ошо закон болчу. Эшиктен киргенде түз кирип, чыкканда этеттик менен каалган жаап чык десе, ошондон бери ошону аткарчыбыз. Азыркыларда андай билим тарбия болбой атат. Себеби мектептен деле убактысы көп болсо 4 саат, 6 саат окутат, аларда калган предметтерин окутат да, сабактын. Тарбия рахмат, ошондой дагы тарбия. Эне аталар жумушта болот. Ал убакта эне аталардын баары үйдө болгон. Баардыгы үйдөгө үй жумуш жашаган аялдар уздарын жашап, үйдү куруп, боз үйдүн эмеректерин, кийимдерди өздөрү тигип, бүт колдору менен баардыгын иштеп туруп, убактыларын кечки тамакка отурганда ушундай акыл сөздөрдүн баарын айтты. Атасы, чоң атасы баардыгы. Ошондо тамак менен кошо балдарга сиңимдүү болуп укчу. Азыр келгенде, ата-энеси жумуштан келгенде балдар уктап атат. Бирин-бири көрүшпөй да калат. Бул мезгилге биз күнөөлүү эмеспиз. Ушул заман баардыгыбыз иштейбиз деп ишке кетип, балдардын тарбиясы ушундай мурункулардан билими аздык болгондо, бизге азыр мына Чыңгыз Айтматов, Чыңгыз атабыздын дагы канчалык эмеси бар. Ар бир китебин, ар бир киносун көрүп чыктым мен талбай. Бир эмес дагы көргүм келе берет. Ошондо сүңгүп жатат. Илим, билим, тарбиянын баардыгы. Жакшы, мынакей ушул кыргыздын жана сиз айтып кеткендей касиеттүү жолунда, кыргыз өзү касиеттүү эл болгон, ар бир Манас жолум дегендер жаш кезинен баштап ошол чоюке, сагынбай, саякпайбы, тыныбекпи артынан ээрчип жүрүп, балык ооздор Манастын угуп, Манас айтып, ошол эле ал кезде манасчылар барып, Манас айткан жерде ылаңдагы кетип, оору суркоо айыгып, баягы кешиктүү жакшы болчу экен да. Эми бул нерселер мына ошо сиздер көрүп калдыңыздар. Уркаш Мамбеталиевди айтып атасыз, Саякбай Каралаевди айтып атасыз. Ошолордун баягы алардын үнүн угуп калдыңыз дегенде, Манас айтканын угуп калдыңыз. Ошол сиз эми мына неберелериңизди эми тарбиялап, ошолордой манасчы болсо экен деген бир тилек менен, балким ошо жок дегенде Манас эпосунан жакшы бир каармандарды, ошол окуяларды билсе экен деген тилек менен үйрөтүп атасыздар да. Бул да болсо сыймык, мына кут болсун, ушул баш байге алып, ушундай наристе кезинен наристе манасчы деген жакшы баш байганы алып атат, кут болсун Бекжан. Анан өзүң Манас айтканга кызыгасыңбы? Күндө айткың келеби Манасты? Манасчыларды мындай телевизордон көрүп, угуп отурасыңбы? Ой азамат. Манас айтып берет анда бизге, биздин мына телекөрөрмандарга, ушул жердеги балдарга Манас айтып берчи анда. Кана? Ошентип отуруп азамат. Манас баатырдын төгө шейбай жакып, балам сүйүнчү. Бүгүн сенин багыңа астан туган шекелди, оң колуңа каракан кармай түштү эр Манас, сол колуңа сары алтын учтай түштү эр Манас, көгөнүн көнү бөлүндү, жагыңдан балаңды, кара көк жал көрүндү, эге
Eşen dartıp bolot, kara kökçal kabılan, karı dolup şer bolot, atari bolot, tok bolot, alamda mınday yok bolot. Yazam. Balam bek bolon kim bilet, kalan balam kam bolon kim bilet. Balam anastım biginci erdigi, manas çoğuyguça, atası Jakıp, oşpuk деген koyçuğa, jardamçılıkka beret, oşol göstü düşman eldik jer kogup, kırızdardın жылқыларын айдап кетет, аны ажыратып алса, düşmandардың жылқы başçısı, Korktuk manastın, atası Jakıp'tı kamçı mene başka çağ burup koyot. Oşonda 12 yaşak bala manas, düşmanda kızlar dışındap, atası sabağanlar için alardın köptüğüne kagoya kozot. Ongalmaktın büyüsü, asınıp gelip Jakıp'tı, ogağa kamçı salganı, başına kamçı çağıldı. Tegerektep ongalmak, bay Jakıp'ka çağıldı. Атасын көріп жаш манаш, ұғышмаққа жауылды, ұғып қалмап балғанды, қамақтың қолтық башысы, қачығы беріп жаш манас, хақты бөгі салғанды, ұғып дейді башына, қан жайылды қасына, қалмақ мес ағай, қоша кетті қайтса, ұқықтың башына, қырғыз манасты қолдығын. Азамат. Азамата дағы. Қабылама келгенше, көп қордықтың бұшқағы, көрініп қалған кезеккен, қиын күнді жүк қырғызға, бөлініп қалған кезеккен, қазан аяқ қолын талатып қойған кезеккен, қадылдаған қалмаққа, қаматып қойған кезеккен, қайбақта байым өзінше жүгіріп қалған кезеккен, қаражандың қалайық түңіліп қалған кезеккен, Ошонда еманстап чусалып, кырчоо кийип барыпты. Кайдасын кайганга кездеп, добулбасын калыпты. Каткыран түзүнө катуу жокун салыпты. Каблан бабаң кошойдун турбаганын карачы. Атасын көргөн баланы ыйлаганын карачы. Канекей манасканы деп шашкан жерин карачы. Сакалына чалынып, баскан жерин карачы. Акылан жылоолап бабаң айткан жерин карачы. Ой, Азамат, эми токтоп тур, ананда айтат бересиң, Азыр эми сен дем алып тур. Мен бұл жақта мына Абдысаламдан сұрайын, Абдысаматтан. Абдысамат, сен қаншанчы класста оқып атасың? 2. Екінші класста, қайсы жерде оқисың? Ақбата. Ақбатарда, Азамат, Манасқа қандай қызығып қалдың? Манас айтқың келіп өзің айттың ба? Же мектепте жаңағы иримге барып Манас ошол жерден үйрендің бе? Мектептен эжем өзү Манас айтышкан деп бөлүштүргөн, анан 3 баланы бөлүштүргөн, бирөөсү кыз, 2 эркек. Анан мен ошолорго карап мен деле Манас айттым. Ой, Азамат, Манас айткан жагыбы? Ооба. Жакшы бекен? Ооба. Анда чоң кишилер бар жерде үйдө Манас айтып бересиң бе? Ооба. О, Азамат, жакшы экен анда. Чоңойгондо Манасчы болосуң ба? Ооба. Ким болосуң? Манасчы болосуң ба? Ой, Азамат, жакшы экен. Анда сен кана, сен айтып берчи, көрөлү анда, сени. Манастын төрөлүшү. Манастын чоң атасы Каракан болгон. Ал дүйнөдөн өтүп булдарды жаш калат. Кытайдын кандары молто менен ал кыргыздарга зордук, зомбулук көрсөтүшөт. Кыргыздар өз жеринен айдалышып, ар кимиси ар жакка тарайт. Манастын атасы Жакып туугандары менен Алтай Тошого качып барат. Жакып балалуу болбой жүрүп, көп жылдан кийин чыйырды уултурат. Улуу баладан башкача төрөлөт. Ага ылайык кат коюш үчүн ак сакалдар чогулушат. Бирок ага ылайык кат таппай кыйналышат. Аңча ак сакалчан Думана пайда болот. Бул баланын атын Манас болсун деп кыздан кайын болгон. Баланын атын Манас коюшкан. Манас 12-13 жашка чыгып беш тарткандан баштап кыргыз элим, жерим үчүн жандабым деп тамамай айтып эл өзүнө алды. Анын мындай тамамаштыгы Кытай калмактарга да угула баштайт. Hey, күндөн күн өтүп, күн мезгили келиптир. Айдан ай өтүп, ай мезгили келиптир. Ошол кезде
эр Манас, жетиге жашы толуптур, мун койгон аты чоң жинди, бол койгон жапжаш баланын шер экенин ким билди? Бала чачуркап шашкан жок, 5ке жашы келгенче беренин Манас баскан жок, чакырган аты чоң жинди, мунча Манас атын ким билди? 8ке жашы келгенде күйүп турган чок болду, күндү кыргыш ичинде мындай тентек жок болду. Кары келип кармаса, чыңыр балдар чыркырайт, катуулукка чыдабай, көзүнөн жашы буркурайт. 40 баланы 40 үйдө Манас бир күнү жыйнап алыптыр, чоң Алтайдын талага чогулду оюн салыптыр. Каракы Тайманжудан 80 бала барыптыр, шеш көрсөтүп 40-ына шеш теңдешип калыптыр. 80-нин ичинен бош каламактын чоңулу, ары чогулар эр Манастын жолун торгоду. 80 бала оңгоду, кызы талак бурт деп бердикелерди кордоду. Тентип келген бурт деп бул бурттун балдарын чукуратып курт деп 80 бала качырып, 40 балага ашып, далайнын 40-ынын тиештерге бөгүлдү. 80 бала алында келин болуп жүгүндү, жекелер жаным сога деп чымдай жандан түңүлдү. Карап турса качканын билегинен сап кеткен, чуркап качып жүгүрөт, чымдай жандан түңүлөт. Балдары минтип турганын 40 балага 80-и жанса болбой урганын, дагылары тытылып, балдары ыйлап ойлоп, Манас турду калмактарды койкойлоса болгон жок, кара калмагын жок, кого деп турса Манаска желкин балар жеткени, жети чокмор тортмуштум, батырдын башына тийип өткөнүм. Азамат, азыр дем алып тур, дагы айтып бересиң анан дагы. Азыр дем алып, шашпай, жай айта бер, шашпай, дем чыгарып, кенен айтып, анан барып, кийин кызыгандан күпүлдөп айта баштайсың, дагы тереңдетип, азыр жашсыңар, шашпай айтып, шашпай, мындай кенен айта бересиңер. Эми Байел, сен канчада окуп атасың? Канчанчы класста окуйсуң? 2-классмын. 2-класс экенсиң да, экөөң тең экенсиң да, Абдусамат экөөң, 2-де окуйт экенсиң. Сен кантип үйрөнүп калдың Манасты? Манаска кызыккам, ошондуктан жаттап үйрөндүң. Ооба, үйрөнүп калгам. Ким үйрөттү сага Манасты? Эжем. Эжең үйрөттү. Мектепте да үйрөтөбү Манасты? Ошо мектептен, бир китептен карагам, ошону окуп жаттап. Азамат, мектепте эжекең үйрөттү, Ооба. Азамат, ана мектепте конкурстарга катышып атасың ба? Сен дагы мындай грамота алдың беле? Ал элексиңби? Эми аласың да? Буйруса көпкө айтсаң аласың, Азамат, анда кана сен айтып берчи, сен да угалы, коркпой, шашпай эле айт, шашпай айтсаң жайын. Манас баатырдын төрөлүшүн сиздерге айтып берейин. Байжакы балам сүйүнчү, бүгүн сенин багыңа арстан тууган шер келди, оң колуңа каракан, кармай түштү эр Манас, сол колуңа сары алтын, учтай түштү эр Манас, көргөнүн көнү бөлүндү, арт жагыңнан балаңын кара көк жал көрүндү, эришин тартып эр болот, кара көк жал кабылан, кары толуп шер болот, атары болот, ок болот, аламда мындай жок болот. Азамат, айта бер. Бешиктеги баланын бек болорун ким билет, карындагы баланын хан болорун ким билет. Бала Манастын биринчи эрдиги. Манас чоңойгуча атасы Жакып Ошпур деген койчуга жардамчылыкка берет. Ошол кезде душман элдер жер коруп, кыргыздардын жылкыларын айдап кетет. Аны ажыратып алса, душмандардын жылкы башчысы Корттук Манастын атасы Жакыпты камчы менен башка чаап уруп коет. Ошондо 12 жашар бала Манас душмандар кыргыздарды шылдыңдап, атасын сабаганы үчүн алардын көптүгүнө карабай кол салат. Аңгалмактын бүрөсү озунуп келип Жакыпты, оройго камчы салганы, башына камчы чабылды, тегеректеп оңгалмак бай Жакыпка жабылды, атасын көрүп жаш Манас урушмакка жабылды, качырып келип жаш Манас как төбөгө салганы, укурук тийди башына, кан жайылды
başına, kalmaktı mesi ağarıp, koşo gitti karasa, ukuruktun başına hey. Ey azamat ananda kayıt beresin emi mınake ошол manasçılıktın başatı dep manastan ha degende ошол manastın törölüşü жомок başı деп ошолорду жатта үйрөнүp анан атактуу манасчылар дагы ошентип анан силердей болуп баштаган да кийин анан чоң манасчылар болушкан анан мен эми мына Кыбылан апа негизи ошол сиздер суусам рөөрөнүнөн деп атпайсыздар баягыдан атактуу ошо Кожомкул балман баш болуп не деген мыкты адамдар чыккан деги эле ошол өрөөндө дагы мындай манасчы чыкканбы сиз билгенден? Биздин чоң аталарыбыз Үркүнчү деген киши айта калчу. Өзүнүн неберелерин үйрөнтүп, 3 кыз небереси бар эле ошолор айтчу. Көрсө а киши ушу мурункулардан уккан экен оозеки. Анан а киши кайтыш болгондон кийин эч кимден уга алган жокмун. Манас чыгарылган жок. Кылып айтыш болбойт да. Баары бир эл көрүп атат, эл билет. Анан кийин балбан Кожомкул атабызды билебиз, аны көрүбүз дагы. Жакшы адамдар чыккан. İnsanlar öttü, azır maydalap, bari, yaşlar, karılar, жақсы adamların bari ötüp, azır oşu kayra жагырып, manastalып çıgatышат. Anan ayta koygon balдарды көрүп жүрөбүз, ошолордон анан мындай өмүрүп деген баланын айтканын көрдүм эле. Анан кийин дагы чыкпай калып, 4-5 жыл мурун айткан манаста отуруп алып ушундай. Булардан чогунаак 5-6 класстан уккан эле. Анан кийин уга элекмин, көрө элекмин. Жалган айтыш кыйын. Ногу негизинен ушул манасчылыктын баягы манасчылар манас айтып атканы. Сиз өзүңүз кандай баягы улуу кыргыздан келаткан касиет өнөр да биринен бирине улап айтып келатат. Деги эле ушуну ар бир ушундай сиздин неберелериңиздей жаш ар бир бала билсе экен, ушуну үйрөнсө экен деген ойдосузбу? Ошондой ойдомун, конечно, бирок азыр аны Кудайдан дагы берет экен да, өнөр. Анча-мынча көкүрөгүнө салат экен. Ал болбосо кишинин баары эле айта бербей, китепти ачып алып, окуп алып эле. Жок, мында Кудай кичине эме берип коет экен, таасир берип коет экен, ошо таасир, талант анча-мынча өзүнөн чыгат экен дагы, анан өздөштүрүп келсе өзүнөн. Ушу эч ким ойлогон эмес могу баланы деле мен кичинекей 4-5 детсадта жүрүптү. Анан эле бир күнү кызым айтып калды, мама, ушинтип балдар манас айтып атат. Ким? Бекжан. Койчу, ушу кантабайсың, кичинекей бала десем, жок, уксам, кадимкидей. Тигил мектепти айтып, мектептен келип үйдөн жаттасам, бул мындан жаттап алыптыр. Биринен бир окуп көрбөйсүңбү? Анан бул детсадтан ким айтат десе, мен айтам деп кол көтөрүп, ошол айтып, детсадтан биринчиликти алды. Каякта жүрөт Бекжан деп эзесиз деп турат. Анан могул баш байга ээ болду. Анан дагы эле айтып отурасыз, колдогону болот, манас атаны дагы жөн кишилер айтпайт. Муну да таасирленип, көкүрөгүндө, көөдөнүндө бар. Анча-мынча ошого Кудайым дагы жардам берип, айттырып атат. Мен оюмда ушундай ойлойм да. Жоксо көп эле балдар, көп эле окуучулар китептер турат үйлөрүндө жыйылып окуй. Анан булардан эми күтөрүм ушул боюнча таштап койбой, улантып, жакшынакай болуп алып жүрүп келсе, бул эң жакшы. Чындыкта эле колдойт. Колдойт көзкөрүн эле. Себеби мына Саякбай Каралаевдин Тактырын китебинен окуп, өзүнүн айтканын окусак, үйдөн качып талаалап барып айтчу экен дагы. Анан ошо талаада калып, чап жаткандан азыр эле атсаң келип, оозуна таруу бирдеке сейип кеткен, ошо таруу бүт манас чыгарып атпайт. Ал киши болбосо биз деле ким билет эле. Ал киши айтканда, андан мурун Сагынбай Орозбаков айткан экен. А кишилер анан Нуркаш Мамбаталиевдин өзүн көрүп калдым. Анан жайлоого концертке барып айтканда ушундай күпүлдөп, күч менен, оозунан көбүк чыгып, ушундай бир сонун неме менен айтат. Бул ошол манас атанын таасири берип аткан күчү. Сыдыков айтпадыбы? Кандай айтты? 19 саат. Анан ушундайлар биздин ата бабаларыбыздын, жерибиздин кандай жерде жашайбыз? Ушу жерде жашаган адамдар жөнөкөй адамдар болгон эмес да. Ушунча 6 айдан бери тегеренип келип, ушул жерди жерлеп, кыргыз ушул жерге уют Кудай кылып отургузуп коюп, бизге ушул
замандап келген ушул аталар да ошону колдоп, ошону ардактап, жакшынакай кармап, туу тутуп турсак, биз келечекте кийинкилерге өткөрүп берүүгө карызбыз. Биз ушуларды айта жүрсөк, балдардын кулагына салсак, алар да айтат, ушинтип айтчу эле. Мен деле тайыным, таятам айтчу эле. Аталарым, чоң атам айтчу эле деп айтып отурбайбы. Ошентип кыргыз деги жазуу болгон эмес, оозеке биринен бирине өтүп келген. Жана макал лакап деген макал лакап мисалы бүт турмушта болгон окуяларды айтып койгон, ошо сөзгө жыгылган кыргыз. Ооба. Намыс, эки ооз сөзгө жыгылып берген. Жыгылым дейт. Азыр эки ооз эмес, 1000 сөз айтсаң жыгылбайт го. Ошол ыйман жок. Адепсиздик, ушунун баары келип атат. Кудай буйруп ушинтип арылсак ушулардан, уят болуп, намыс болуп, койчу сөз туура эмес сүйлөп алыптырмын, туура эмес айтып алыптырмын, мындан кайра татайын деген болсо, адамга ыйман жааса оңолот, эл оңолот. Эл оңолсо баарыбыз оңолобуз. Заман оңолот, заманда теши жок. Заман бир калыпта турат. Бирок ошону бусканды өзүбүз, оңдошду өзүбүз. Баягы заманды заман кылган адам дейт. Эң негизгиси кандай болгон күнү дагы баягы кыргыздын учугур эмес, улам түгөнгөн сайын түтөгөн дейт, кайра улам күчөп чыгып келе берет. Негизи эле ушу неберелерибиздин бул аталар жагынан, тайлар жагынан өнөр адамдар болгон эмеспи? Эми мен Кудайыбыз көзөтүп кеткен экен, Кудайга биз кара көлдө. Андай уккан жокмун. Бирок менин аталарымда бар. Атам Ташкентте окуп, согушка кеткен бойчу келбептир. Ушул киши Төкмө акын экен. Медина Алыбаев менен айтышканда жеңген экен. Мына кийинкилер аталарыбыз айтып жүрөт. Алардын көзөтүп кетти. Бирок оратор киши мындай бар. Менин иним тарыхтан сабак берсе эле, ушундай сабак берген киши жок дейт. Оратор. Мен да ошондой кызматтарды иштеп жүрдүм. Сүйлөгөндө чымын учкан болбой. Өзүнөн өзү келип турар эле да сөз. Мындай жазма эмес, сөз өзү келип. Чечен. Баягы таап айтып, туурасын айткан ушундай бар эле. Анан баягы аял кишиге иштеп жүрдүм. Бирок азыр эле Аксакалдар сотунда иштедим 21 жыл. 25 жыл депутат болдум. 30 жыл байланыш начальниги. Жылы ардактуу айылдын кичине колго алар киши дегендей болуп кызмат өтөп жүрдүк. Эч ким айта албайт, туура эмес деп. Анан ошондон болуш керек. Бул так сүйлөп, так айткан адамдык касиет. Ооба. Болгонду болгондой айткан, көргөндү көргөндөй айткан бул милдет, парз адамдык. Ага кошуп, аны бурмалап айткан ал туура эмес. Ушундай бар. Анан ошондо может кичине болсо да жууштуу болгондур. Анан ушундай деп ойлоп койдум, булардын манас айтканда Кудай бирденсе бар экен деп. Анан ошону улап кетсе, өнөр берет, аны өркүндөтөсүнөн деп. Чыңгыз атабыз айткандай, адам болуш күндөн күнгө дегендей, ошо боюнча таштап коюп күндөн күнгө дагы бир жанагындай улам окуп жаткаса, азыр эмне 6 эмне? Бул 16-га чыкчу 10 жылда китепти бүтүп бербей. Мен үмүтүм ушулардан бар. Кудай буйруса эл үчүн жакшы аталарындай айткан Уркаш атадай, Саякбай, Сагынбай аталарындай атактуу болбосо да бир жагында эл арасында ушу кийинкилерге айтып берген балдар болсо деп тилейм. Туура айтканыңыз келсин. Негизи баягы сөз эле манасчы болуш эмес, ошол манас эпосундагы көп окуяларды баарын билип алса, бул жашоонда кайсы кесиптин ээси болот, кайсыл жерде барат, кайсыл улут менен сүйлөшөт, бизде ушундай болгон деп айтып турса, бул өздөрүнө да жакшы. Таза, тартиптүү болсо, иман. Анан Кыргызда баягы эр тайын тартат дегенде сөз бар да, сиз жана айтып атпайсызбы? Ошол Медина Алыбаев менен кезинде айтышып атат деп атасыз. Андай болгондо өтө чоң өнөрлүү болгон экен, адам болгон экен, акын болгон экен. Анан кийинки атабыз партия ишчи партийный жыйналышка барганда сөз берсе токтобойт. Бекбергенов Курманбек деп койчу. Бекбергенов Курманбек Солтонбек. Анан тигил атабыз 30 жашка жетпей Ташкентте закон окуптур, Орто Азиялык университетте.
Андан окуган кишилерден аз эле калды дейт, согушка бүтүп кеткен келбейт. Дайын ушу кезге чейин издейм сени, табылбай атат. Каерге кандай болуп, өз каалоосу менен кетип калыптыр, башкарма болуп иштеп туруп. Айылдым. Мен ушул жерде кемпир салдым ыйын көргүчө көздөн далда кетейин. Тияка барып, бир мылтык болсо да алып. Бир кайгырат да, кайгынын арасында жүрсө кандай азап. Ошондой чечен болот экен. Анан ошондой мындай эл үчүн эл деген киши экен да жүрөгү. Анан ошондой болуп кетип келбей калды. Дайын келсе может дагы жасат беле. Ал убакта эме деп койчу экен да. Казал жасы деп. Казалды Оозеке гана айтар эле. Кишиге сөз бербеген чечен эле деп койшор эле. Анан может ошондон болгондур. Жакшы. Атасы эме болчу баланын искусство художник. Жакшы, мынакей ушундай эми баягы неберелерди көрүп, карап, манас айтып атса, же ырдап атса, же да бир кесипке шыктанып окуп атса, сүйүнөт эми таята эле, чоң атат эле. Ушуларды көрүп, алаксып, ушуларды көрүп сүйүнүп отурбайбы? Дем байлап дегендей. Эми Бекжан зеригип кеттиңби, отуруп, дагы манас айтып бересиңби? Көрдүңбү, ушундай да манас айтып берсең, убакыт бат өтөт, зерикпейсиң, Эми дагы каерден айтасың гана. Азамат экенсиң гана түшүнтүп туруп, малдаш токунуп отура калып туруп, анан кайра манаска киресиң, Кайра баштай. Манас батыңды жақын балам сүйінші, бүгін сенің бағыңа астан туған шеш келді, оң қолыңа қара қанымай түшті әр манас, сол қолыңа сақ алтын учтай түшті әр манас, көргенің күні бөлінді, ат жағыңдан балаңды, қара көк жал көрінді, егешендер тіп әрі болот, қара көк жал қабылан, қары толып жері болот, атағы болот, тоқ болот, аламда мындай жоқ болот. Бешікте балан бек болон ким билет, қарында балан хам болон ким билет. Бала манастың биринчи эрдиги, манас чоңоюлча атасы жақып, ошпук деген койчука жардамчылыкка берет. Ошол кез душман элдер жер коруп, кыргыздардын жылкыларын айдап кетет. Аны ажыратып алса, душмандардын жылкы башчысы Корктук манастын атасы Жакыпты камчы менен башка чалып уруп коет. Ошондой 12 жашар бала манас душмандар кыргыздар тырыңдап атасы сабагандан үчүн алардын көптүгүнө кагуа косулат. Оңголмактын бүгөсү асылып келип Жакыпты, агайга камчы салганны, башына камчы чалды, терегектеп оңголмак бай Жакыпка жабылды, атасын көрүп жаш манас угушмакка жабылды, укул каңнап алганны, кабактын Корктук башчысы качып келип жаш манас какты бөгө салганны, кук тийди башына, кан жайылды кашына, кабак мес агады, кушо кетти кайса, Корктук башына. Азамат, мынакей карачы, сендей балдар азыр манас айтмак түгүл келип сүйлөй албай калат, Азамат мынакей карачы, ушинтип көпүлдөп манасчылар да кызып калганда токтоно албай кайра айткызы келет экен да. Сен дагы кийин чоң манасчы болгуң келеби? Манас айткың келет, дагы чоңойгондо ким болгуң келет? Манас атамдей баатыр, күчтүү болгум келет. Кыргыз элин караган, баатыр болосуң, коргогон, Ой, Азамат, мынакей карачы, силердей балдар эртең ошол элибиздин келечеги силер болосуңар, чоңоюп өз-өзүңөр баатыр болуп. Азыр эми сен дем алып тур, сен чарчадың, сен дем алып тур. Эми мен Абдусаматты дагы манас айттырып коеюн. Абдусамат дагы көрүн, зеригип кеттим. Мен дагы манас айтайын деп отурат да, анан атай манас айтканы келсе мага да айттырбай койду дебесин, Абдусаматка дагы манас айттыралы. Мына Абдусаматтын да калпагы сонун экен, карачы, көйнөк көзү сонун экен, аппак болуп. Эми сен каерден дагы баштайбыз?
Jeti çokmu jegende kıdıra takarabay kıranın soğuş görsöttü kılga canın ayabay tegerek karabay tepkileşti korsöttü tegile canın ayabay maylagan buğday yüzlenip kügüm duman közlenip örttөй közü bek jaynap karı boyun çınkarmap Қалғадай қашқа тиш, қалайықнан башқа тиш, қашқайып шығып алыптыр, қырық балаға дем болып, қырқынмашта мұңнанып, қызықмышта салыптыр, хей! Маннас болып тұр, маннас шатқа қонып тұр, улықтасын сұрасаң, 12-ге толып тұр, тору чарды миніптер, оғыт бөшті кейіптер, осал кезде маннасың, ұрнарға то таппай, ұрсарға жо таппай, атышарға оқ таппай, кечеріне жоқ таппай, зың-зың әтіп кәнебей, қарақытай манжуну, қағысарға ой қылып, қалған екен қабылаң, мұшқағыға теңебей, Қытай құрдық қылғанын, қийлар жұрттың қырғанын, эба қойлап bildir. Hey! Vay azamat. Açulanı balmınas, bir çükönü çertkende, çukorgıdı çırkırap, eşanganın ekranı, çükötiğin jiligi, talkam oldu bırkırap, kızın arkırap çıkıldı. Hey! On kalmaktın bir aşı, osunup gelip çakıptı, oroğu kamçı salganı, basına kamçı çabıldı, tegerekte bon kalmak, Байжақыпқа жабылды, атасын көріп жас манас, ұрышмаққа чабылды, ұқыр қарма балғаны, қалмақтың құртық басшысы, қачырып келіп жас манас, көктөбеге сағаны, ұқырық дейді басына, қанжы елді қасына, қалмақтың месі ағарып, қоша кетті қараса, ұқырықты басына, хей! Қарды манас бастады, алтымышын тырайтып, аштан қырып тастады, талған чалқан емедей, құдай бетін сабай қалай иманды бастады, 200 екен балбан есіл манас қабылаң, барын жайлап тастады, хей! Ой, азамат, сен көп білет тұрбайсың, қарашы ба? Манас атауыстың батырдығын, ердігін айтып атасың, азамат, манасты дағы кенейтіп, кен қылып айта бері, азамат, емі бай елғандай олды екен, бай елді мұнаке бай, елуіс бай болсын деп байел деп қойған екен атыңда. Атыңды кім қойған байел деп? Байел деп атыңды кім қойған? Азамат мұнеке елуіс бай, ынтымақты болсын, бай жашасын деп тілек қылып қойған екен да. Сен қандай ошу манасты көп елдің жанында манас айтқың келеді? Ооба. Азамат, чоңойгондо сен ким болуң келет? Мен адам болуым келет. Адам болуң келет, азамат, адам болосуң, анан кайсы кесиптин ээси болгуң келет? Врач. Врач болуң келет да, карачы, врач болуп көп адамдарды айыктырып, мынакей былтырдан бери карачы, коронавирус пандемия деп көп адамдар ооруп атат, ошолорду айыктырып, анан кийин кайра элге дем берип манас айтып отура калып, жакшы да врач болуп, анан кайра манас айтып берсең, ал ооруп аткан адамдар да кайра айыгып кетет да. Ошондо сеники жакшы экен да, врач анан кийин кайра манасчы аралаштырып айтып турсаң, ошондо баардыгы жакшы болот экен да. Азамат, анда айтып бересиң дагы? Ооба. Манас батырдын төрөлүш. Эй, байжакып балам сүйүнчү, бүгүн сенин багыңа артан туган шеркелди, аңгалыңа каракан, кармай түштү эрманас, сол колуңа сар алтын, учтай түштү эрманас, көргөнүң көнү бөлүндү, арт жагыңан балаңдын кара көк жал көрүндү, иришен тартып эр болот, кара көк жал кабылан, кары толуп шер болот, атары болот, ок болот, аламда мындай жок болот. Эй, бешиктеги баланын бек болорун ким билет, карындагы баланын хам болорун ким билет. Бала манастын биринчи эрдиги. Манас чоңойгуча атасы жакып, Ошпур деген койчуга жардамчылыкка берет. Ошол кезде душман элдер жер коруп, кыргыздардын жылкыларын айдап кетет. Аны ажыратып алса, душмандардын жылкы башчысы Корттук Манастын атасы Жакыпты камчы менен башка чаап уруп коет. Ошондо 12 жашар бала Манас душмандар кыргыздарды шылдыңдап атасы сабаганы үчүн алардын көп күнө карабай кол салат. Оң калмактын бирөөсү
озунуп келип жакыптı, оройго камчы салганы, башына камчы чабылды, тегеректеп оң калмак бай Жакыпка жабылды, атасын көрүп жашманас, урушмакка жабылды, качырып келип жашманас, как төбөгө салганы, укурук тийди башына, кан жайылды кашына, калмакты мээси агарып, кошо кетти караса, укуруктун башына. Ой Азамат. Хей. Бекжан экөөң аябай окшош айтат экенсиң да. Дагы. Кабла манас келгенче, көп кордуктун бучкагы, көрүнүп калган кесеккен, кыйын күн түшүп кыргызга, бөлүнүп калган кесеккен, казан аяк колонто талатып койгон кесеккен, кажылдаган калмакка каматып койгон кесеккен. Ошондо Ерманаттап чуу салып, кырт чоро кирип барыптыр, кайдасын кайран кыргыз деп, добулбасын кагыптыр, каркыранын түзүнө каты шокум салыптыр, кабылаң бабаң кошойдун турбаганын карачы, атасын көргөн баладай ыйлаганын карачы. Сакалына чалынып, баскан жерин карачы, абаңдын айткан жерин карачы. Ой Азамат бар бол, мынакей силердей балдар эми азыр эми манас айтпай телефон карап же ойноп жүрүшөт да. Силер көрдүңөрбү? Манасты ошол жаткасаңар дагы, кайталасаңар дагы ошону айтып, келип, ушул телевизордон элге айтып берип атасыңар. Кудай буйруса келечекте чоң ошол кесиптин ээси болуп, өзүң айткандай адам болуп, адам болуу, күндө адамга адам болуу кыйын деп мына Чыңгыз Айтматов атабыз айткан экен. Ошондуктан силерде келечеги бар эл эч качан жок болбойт дейбиз. Мынакей апаларыбыз тарбия берип, өстүрүп, бардык нерсе ошол энеден дейт. Энени аркылуу, эненин сүтү аркылуу, эненин тарбиясы аркылуу мына эр жигиттер чоң жигит болуп, анан кийин улутту коргоп, мекенди коргоп, чоң жигит болуп, манас айтып дагы келечекте көп нерсени билген эр азамат болосуңар, жолуңар кең болсун демекмин. Мынакей Бекжандай балдар карачы, Бекжандын формасы да жакшы экен да, өзүнө жарашып жакшынакай турат экен, азамат экен да. Сен ошондой өзүң теңдүү ойногон балдарга ойно, манас айтып берем, уккула деп туруп манас айтып бересиң баларга. Анан алар угушуп калабы? Алар да биз да манас айталы дешеби? Анан айтып береби? Манас айтышабы алар да? Айтпайбы? Билбейт да. Сендей билбейт, анан айта албайт да. Сен үйрөтпөйсүңбү ошолорго? Үйрөтөсүңбү? Ке уккула, мен айтып берейин, мондай болот манас деп үйрөтүп, сен үйрөнүп алыпсың өзүң. Сага ким үйрөттү? Бай эле үйрөттүбү? Бай элди карап туруп эле өзүң үйрөнүп алдың, Ой Азамат, көрдүң? Айтчы. Бай элди карап анан үйрөндүң да. Ошол бала манастын төрөлүшүн үйрөндүң. Азамат, мынакей айт дегенде сразу айтып, кайра айтып кирет экен да. Мына Азамат, сен аябай жакшы мынакей айтып атасың, ошентип айтып, өзүң теңдүү балдарга да үйрөтө бер, Китеп окуй аласыңбы? Окуйсуңбу китеп? Бала бакчага барганда үйрөндүңбү? Б тамгаларды таанысыңбы? Сен манас айтып атпайсыңбы? Аларды жөн эле билесиң да. Азамат, мынакей карачы, ушундай балдарды тарбиялап аткан сиздердей энелерге ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуздар демекчибиз. Анткени Кыргыздын келечеги, биз тиги алтын казсак экономикабыз өсөт, тиги кен байлыгыбызды алып чыксак биз байыбыз дей беребиз. Эң негизгиси келечек ушундай жаштар, жаш ыймандуу муундар өспөйүнчө, булар бир муун келмейинче, ал биздин байлыгыбыз дагы эч нерсеге арзыбай калышы мүмкүн да. Ошондуктан мына сиздерде ушундай небереңиз ардак грамота көтөрүп келип атса, бул дагы өзүнчө сүйүнүч да. Сиз өзүңүз кошо бул онлайн түрүндө өттү да. Сиздерге берип арда байген утуп алдыңар дегенде кандай болду? Сүйүнүчтү айтпады. Ошоңчу айтып бериңизчи. Эми абдан кубанычтуу болдук. Кандайбызсың эле эне атасы өзүнүн эле мамасы бирөө эле келет дептир да, ошоңчу мамасы бар деп. Анан звонить этип калды, мама ушундай болуп баш байган ак деп. Сенсеңиз терге дедим эле.
Кудайга шүгүр кебетеси бул. Ушу бала башпай дегенди кандай соолуп алды экен. Топчу журналистте таанышым ошо иши жанында отуруп түшүп тартып келди. Ушунчалык сүйүндүк баарыбыз. Журт туугандарыбыз, менин балдар кыздарым баары сүйүнүп, өзүнчө татынакай кылып буга эме кылдык, арнадык. Жакшы каалообузду, ниетибизди, бата тилекти мындан да өркүндөтүп биз ушундай байгеге ээ болот деп ойлогон жок элек деп. Анан кубанычтын артынан кубаныч келе берсин деп күтүп отурабыз. Дагы кандай жолу 21-нде дагы айтат дейт. Президентке барып айтат дейт. Ошондо мындан да чоң ийгиликке жетишсин деп. Айтам бир терде отуруп көп оюн карак болуп кетти окшойт. Бирок отурганда эфир башталганда болду. Жакшы, эми мынакей ушул жерде өзүңүздүн эки небереңиз, мынакей Абдусамат дагы небереңиздей бала келип отурат. Ушуларга өзүңүздүн тилегиңиз бар, эненин тилеги дейт. Батаңыз ушу балдарга эми убактыбыздагы жыйынтыкталып баратат. Өзүңүздүн ошо тилек батаңызды айтсаңыз. Биринчиден ушу телеге чакырган теле берүүчүлөрдүн кызматчыларына жана ушундай аймакка, эл жерге баарын даңкын билгизип турган сиздерге чоң рахмат. Ушу жерге эшитип келген ушундай неберелерге дагы чоң рахмат. Ушулардын арты менен келип, момундай жерди көрүп, момундай сөздөрдү угуп отурабыз. Адамга бир ооз сөз менен жан сергитет дейт, бир ооз сөз менен жан кейитет дейт. Азыр семирип отурабыз. Менин кааларым ушул келечекте ааламды түзүп, ааламды оңго алып барып, жакшы жашоону алып келе турган биздин ой максатыбыз ушулардан, келечектен ушулардан күтөбүз. Жолуңар шыдыр болсун, жолдошуңар кыдыр болсун. Бата менен эл көгөрөт, жан менен жер көгөрөт дегендей, ушу баардык теле көрүүчүдөгү улуу, кары жаштар көрүп отурат. Ошолордун да жакшы батасы, ниети тийип, силерге келечекте менин кааларым мындан да өнөрүңөр өркүндөп, Кыргыздын бир атактуу жигиттеринен болгула. Кыргызстанды бекем кармап, Кыргызстаныбызды өркүндөтүп, атаңар, атыңар эл үчүн чыксын, эл үчүн иштегиле, эл үчүн кызмат кылгыла. Менин кааларым ушул айлана. Сиздерге баарыңыздарга тынччылык, ден соолук, узун өмүр каалайм. Сиздерге да рахмат. Мынакей ушундай балдарды талыкпай тарбиялай бериңиздер. Эң негизгиси ушул жаш жеткинчектерибиз жамандык көрбөй бийиктикке жетсин деген тилекти айтабыз. Бар болушун деген тилекти айтабыз. Себеби мына ушундай балдар менен жана өзүңүз айтып кеткендей келечегибиз кең болсун деген тилек. Анткени кыргыз эли кылымдарды карытып келген эл. Кыргыз Кудай буйруса дагы төлүк жашайт деген эл деп айтабыз. Ошондуктан балдарга келечегиңер кең болсун, телегеңер кең болсун, манасты дагы көпкө үйрөнүп, көп жаттай бергиле. Андан сырткары да жакшы окугула, жакшы кесиптин ээси болгула буйруса. Мына силер отурган ушул орундуктарда академиктерге чейин келген. Мына кол коюп аткан Ардак грамотага Топчубек Тургуналиев деген мынакей Айтматов Манас академиясынын президенти келип сүйлөп кеткен. Көп чоң кишилер ушул жерде илим пост, атактуу манасчылар сүйлөп ушул жерде маназын айтып кетишкен да. Силер кандай бактылуусуңар ушул жаңыдан келип туруп ушул жерде отуруп, мынакей элибизге манас айтып берип атасыңар. Бул бактылуу да, бактылуу болгула. Бактылуу балалыкты көргүлө, жаштыкты көргүлө. Силерге ыраазычылык билдиребиз. Бар болгула демекчибиз, бар болуңуз. Дайым ошол ийгиликтерди жаратыша берсин балдар. Бар болуңуздар. Ийгилик баарыбызды коштосун. Рахмат. Урматтуу телекөрөрмандар, биздин көрсөтүүбүз соңуна жетти. Кийинки көрсөтүүдөн жолукканча аман туруңуздар.